Улук Байгараев 20 жылдан бери жыгач устачылык менен алектенип келет. Ал ар кандай жыгач буюмдарды буйрутма менен жасайт. Кээ бирде аудан эргүү келип калганда малды бат эле жайгара, чалап ала жайгара коюп иштей берем. Ушундай дөңгөчтөр, ар кимдикинде жаткан дөңгөчтөрдү, отундарды көрөм. Анан окшоштуруу, бир аз окшоштурам да. Анан ал ойду көпкө чейин багып жүрөм. Баягы дөңгөчүн сурап алам. Анан ушу 1-2 айдын ичинде ойлонуп, нары бер жагын карап жүрүп, анан кийин сааты чыгып калганда чыгарам. Бирок жаратылыш өз деле мындай неме да. Жаратылыш мына жерде, мисалы мына крокодилдин көп жерин өзү жасап койгон. Мен буга бир аз эле кошумчалайм, мына үстүлөрүн энди тазалап, анан алдандай тиштерди өстүрүп, болбосо калганын жаратылыш өзү эле жасаган. Мен буга алымча, кошумча эчтеке кылган жокмун. Бир аз бутактарын майда чүйдө бутактарын алып таштайм. Жыгач устачылык байыртадан эле атадан балага өтүп, өз ордун жоготпой келет. Кыргыз эли илгертеден эле жыгачтан үй тиричилигине керектүү буюмдарды жасап колдонуп келишкен. Талас районунун Каракол айылынын тургуну Улук мырза жөнөкөй жыгачка жан киргизип, укмуштуудай буюмдарды жаратат. Анын кол өнөрчүлүгү айыл тургундарынын кызыгуусун жаратып, жок дегенде күнүнө 10го жакын кооз буюмдарды жасайт. Эми булардын философиясы мына, мисалы ушул турган неме композициям Кара Жорго деп аталат. Бул кыргыздын ана Кара Жорго бийине арнап чыгаргам. Ошо арнап жасалган неме. Анын жалаң эле Кара Жорго эмес, бу жерде жалын бийи, анан куштун бийи, бардык ошо бийлерге арналган чыгарма да. Кыргыз калкы немени канына сиңген бийдин бири экен бул неме. Кара Жорго. Устанын колунан чыккан мындай өзгөчө буюмдар кыргызстандыктарды гана кызыктырбастан, коңшу мамлекеттерден дагы сатып алабыз дегендер четтен чыгат. Жок, Кара Жорго алгаш чыкты го, каты чыкпады. Ошондо могу кызым кичике болчу, жаңы кичике. Ошо Кара Жорго бийлегенден баштап чыкты ушу. Ошодон. Ошого эргип анан кийин ушул жатчы. Ушуну Кара Жорго бийлетейин энди. Муну саттап келгендерге сатпай коюм, Казакстанга алып кетебиз дейт. Түрдүү маанини камтыган бул көркөм буюмдары менен Улук Байгараев бир катар масштабдуу иш-чараларга катышып келет. Алардын бири өткөн жылы күз мезгилинде өткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында да өзүнүн кол өнөрчүлүгүн көпчүлүккө тартуулаган. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.